Актрисалары бөлүнөт го аябай. Алар көчөдөн келгендер депчи, ошо көчөдөн келгендердин катарындамын да мен. Мен бир чоң тынугу алдым, бир 10-15 жыл болуп кетти го дейм. Деле өзүмдү азыр деле айтып келем, мындай жылдыз деп же өзүмдү бир актриса катары эсептебейм да. Эмне Ошто эле ушундай сулуу, кара тору кыздар барбы, башка чийдө жокпу же көлдө жокпу деп сурайм да. Өзүм формама келип, дагы жакшы бир результаттарга жетип алсам, анан кайра кино дүйнөсүнө кайтып келем дегендей образыңыз өтө бир катуу мүнөздүү, эрктүү, бир айымдын образы эмеспи? Мен окуп эле мындай, кандай десем, элден чыккан таланттык түзөлүп оңолуп келет абыз. Акырын-акырындан. Эже сиздин киноңузду көрүп, биз балалыгыбызда чоңойдук десе, таң калып калам да. Ушунча жыл өтүп кеттиби депчи. Ошол 2012 жылдан баштап тартылгандан кийин эле көп тартылбай экрандан алыстап кетипсиз. Кээ бирде отуруп сүйүнүп калам да, бир убагында тартылып отурмун, ушундай бир жакшы эмесин. Саламатсыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн кайрадан эфирде биз сиздер үчүн жаңы интервью, жаңы ностальгияны тартуулайлы деп турабыз. Эмне себептен деп турсаңыздар, бүгүн бизде өзгөчө конок. Дал ушул 2012 жылы тартылган Мен кыргызмын киносу баарыңыздардын эле жүрөгүңүздөрдө сакталып калса керек. Дал ушул кинонун өзгөчө жылдызы бүгүн бизде конокто. Насыкат Кабылдаева эжекебиз. Кандайсыз эжеке? Жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Мына чакырып калтырсаңар келип калдым. Куттуу силердин студияңарга. Чакырганыңарга рахмат. Көптөгөн алдыда сөздөрдү баштайлы. Ооба, буйрса. Негизи эле алгач эле сурагым келип турат да, ошол 2012 жылдан баштап тартылгандан кийин эле көп тартылбай экрандан алыстап кетипсиз. Анан биздин көрүүчүлөр издеп дагы, сырттан дагы таанып калышса керек. Кандай жүрөсүз анан? Эмне жаңылыктар болуп атат? Чоң рахмат сурооңо. 2012 жылдары ошо Мен кыргызымдан кийин мен бир чоң тынугу алдым, бир 10-15 жыл болуп кетти го дейм. Ортодо жеке жашоомо байланыштуу, анан дагы кандай десем, ден соолугума байланыштуу дегендей. Азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы. Буйрса акырын-акырындан өзүм формама келип, дагы жакшы бир результаттарга жетип алсам, анан кайра кино дүйнөсүнө кайтып келем деген чоң ниеттерим бар. Жакшы экен. Анан негизи эле көпчүлүк учурда ошол 10 жылдан бери, дээрлик 10 жылдан бери жеке жашооңузга арнап атыпсыз. Анан чыгармачылыкка кайтайын, негизи эле ошол кино жаатына дагы да бир жакшы бир ниет менен сүңгүп кирейин деген оюңуз барбы? Ооба, албетте бар. Мына 2024 баштагам. Кечкен махабат деген кинону бул мен эң биринчи өзүмдүн жеке чыгармачылыкта таштаган кадамым. Өзүм сценарий жазып, өзүм продюсер болуп, ошо жаштарга арналган бир жакшы Кечкен махабат деген тасма тарткам, биринчи бөлүгү. Мына экинчи бөлүгүн буйрса азыр бир 2 жумада баштайлы деп турабыз. Жакшы экен. Анан алгач эле биздин көрүүчүлөрдүн бир өзгөчө бир кызыктуу, бир кызыккан суроолорунан баштайынчы мен. Бул негизи 2012 жылдары эми кастингке өтө бир тар чөйрөдө өткөрүлгөн. Анан кантип бул киного тартылып калдыңыз? Жолуңуз кантип башталды? Ошол жактан маегибизди баштайлы. 2012 Мен кыргызмын киносуна кастинг жүрүп атканда негизи мен уже эгиз тумарга тартылып өзүмдүн навыктарым, кандай десем, кыргызча кандай актрисалык жөндөмүңүз пайда болуп калган. Ошо жөндөмүмдү көрсөтүп уже биздин командага уже билинип калгам да, мындай боевой жактан көбүнчөчү. Ошол жагыман жакшы мындай танып калган уже продюсерлер, режиссерлор, анан кийин бул сунуш келген эмеге. Жок, эгиз тумар эмес, Мен кыргызмынгачы. Ошондо с удовольствием кабыл алып, жакшы ойноп аткардым деп эсептейм да. Азыркы күндө көчөжөдөн ошол таанып, билип, ай сен баягы Насыкатпы деп калышабы? Ооба, тааныгандар көп эле тааныйт экен. Мен анча деле өзүмдү азыр деле айтып келем, мындай жылдыз деп же өзүмдү бир актриса катары эсептебейм да. Барына чексиз. Барына чексиз. Потому что мен бул
актерлук кесипти мен кесип катары кабыл албайм да, мен муну как хобби катары да, мага жаккан бир какой-то бир тармак катары кабыл алам да. Кааладым, тартылып койдум, өзүмдү сынадым. Бул тармакта өзүмдү өзүм өөрчүтүп, өнүктүрүп эметким келсе, может быть, окуш керек болчу да. Мен окубай эле мындай, кандай десем, элден чыккан талант деп коет го. Азыр бизде актер, актрисалар бөлүнөт го аябай. Алар көчөдөн келгендер депчи, ошо көчөдөн келгендердин катарындамын да мен. Жакшы экен. Негизи эле ошол айтып калбадыңызбы, мен негизи актриса эмесмин деп, анан сурайынчы, кимсиз сиз кесибиңиз боюнча? Негизи эле жашоодо насыйкат кандай? Мен кесибим боюнча канча деген иште иштеп келдим. Мен деген азыр учурда Асель Шербекова жетекчилик кылган айымдардын өнүктүрүү борбору Назик айым деген борборунда иштейм, тренер катары, машыктыруучумун. Аялдар менен иштешебиз да бизде, ал жакта эркектерге кирүүгө тыюу салынган. Аялдар көбүнчө талабы бизде салмак таштоо боюнча келишет, ошондой көйгөйлөр менен биз алышабыз. Ал эми кесибиңиз ким болуп калат ошондо сиздин? Тренер. Аха, жакшы. Машыктыруучу. Машыктыруучу, кайрадан эле ошол кино жаатына буралы кебибизди. Анан бул кинодон кийин жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи эле сиздин жашооңузда, жашоо өмүр баяныңызда бул кино канчалык деңгээлде маанилүү роль ойноду? Кинодон кийин анан киного чейин деп бөлө тургандай деле өмүр узак жашаган жокмун го дейм. Мен киного чейин кандай мындай жөнөкөй, анан кийин бир ушундай эме кызга окшогон, мындай бир ачык жүргөн кысымда башынан элечи. Может быть, орой деп айтышы мүмкүн элдерчи. Ошондой болсом, кинодон кийин деле мындай өзгөрүү болгон жок да мендечи. Кандай келсем, кички кезимен чоңоюп, кинодон кийин ошондой эле түз эле кетип баратам да. Эч кандай мындай өзгөрүп же мындай уялып, бир кызга окшоп калып деген нерсе менде жок. Мындай или көбү айтат го мындай эме болуп кеттиң, жылдыз болуп кеттиң, адам тааныбай калдың депчи. Жок, андай эмес. Мен вообще өзүмдү даже андай сезбейт экенмин, мындай актриса катары, жылдыз катары сезбейм. Мен өзүм кандай болсом, жөнөкөй эле адам, ошондой эле кетип баратам деп ишенем да. Башка жанымдагылар баары эле ошондой айтат да. Сен ким айтат деги актриса деп. Акырыныраак күлчү дегендер да болуп калат да. Чын эле мындай курбулар менен отурганда эми шаан шөкөттү жакшынакай отурасың да, анан кийин көп эле айтат да, сен орунда болсоң мен азыр бул жерде отурбайт болчумун, мен бул жерде отурбайт болчумун, мен бияка барбайт болчумун, мен даже Ош базарга барбайт болчумун депчи. Мен жөнөкөй Ош базарга барып кийим деле сатып алам, ал жактан азык түлүк деле сатып алам, мындай тандабайм да, тияка барбайм, бияка барбайм депчи. Кандай болсом ошондой, өзгөрүү жок. Жакшы экен. Анан мындан кийин ушул дал ушул киного тартылгандан кийин өзгөчө сунуштар түштү эле, негизи эле эсиңизде калган сунуштар же болбосо жалпы эле ошол сурамжылооңуз кандай болду? Негизи эми кино тармагында, боевой тармагында тартылып калдым да. Мени көбүнчө ошондой ролдорго эметип калдым да, сунушташып. Анан кийин көп эле отказ кылып калдым. Эмнеге? Анткени өзүмө кээ бирде ишене албай калгам да. Эми ачыгын айтыш керек. Баарын эле мен укмуш билем, ойнойм, тиндейм, мындай деп эметиш мүмкүн. Кээ бирде действительно бир күчтүү сценарийлер келет, анан кийин ага алым жете албашын билип, көп жерден баш тарткам да. Значит, мен ал нерсеге бышып жете элекмин депчи. Анан кийин ошол нерсеге жетиш үчүн дагы бир кандайдыр бир машыгуулар керек, дагы бир кандай бир өсүүлөр керек. Значит, мен жөн эле баш бага бербейм да. Өзүм алым жетпеген жергечи. Алым жетсе, значит, кылам да. Ошо. Жакшы экен. Анан негизи эле ошол өзүңүз дагы айтып калбадыңызбы? Мен деген жеке жашоодо мындаймын деп, эми сиздин негизги адам катары бир бейнеңизди ачалычы. Жеке жашоодо негизи эле биз билбеген насыйкат кандай? Силер билбеген насыйкат. Мен мынтип айтып кетейинчи, көбү мен аябай грубая, анан мындай оргой деп ойлойт экен да. Бирок чынында келгенде менден жүрөгү жумшак адам жок болуш керек деп ойлойм да. Мындай жардамга чуркап келген, мындай көбүнчө жардам сурап келсечи, менден туугандарым болобу, курбуларым болобу, жок дей албайм да. Эч качан жок дей албайм. Менде жок болуп турса дагы мен табам да ага керек нерсеничи. Поддержка жагынан. Ошон үчүн мен ойлойм да, азыр
иштеп аткан тармагымда дагы ошон үчүн бир жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келем. Анткени айымдарга поддержка кылган жагынан ушу эмем бар экен да, жакшы сыпаттарым бар экен да. Любой бир эме айымдар менен сүйлөшүүгө келсең, именно психологический жагынан, ушул жагынан мындай поддержка кылганды жакшы көрсөтө алган мындай бир эмпатияңыз күчтүү экен да, демек. Кандай деп айтсам, бир сөз байлыгым жетпей калды. Демек, ошол кинодон айырмаланып, жеке жашооңузда өзгөчө бир жумшак, жумшак эмпатиясы күчтүү. Жакшы экен. Анан жеке жашооңуз кайсы өңүттө, кандай өңүттө өзгөрүп жатат, өнүгүп жатат, эмне жаңылыктар болуп жатат? Баары жакшы деп айтам. Эң башкысы жүрөгүмдүн ээси бар. Сүйүктүм бар, мен да сүйөм аны, ал да мени сүйөт дегендей. Баары жакшы дегендейчи. Ошо ата-энем, менин 2 канатым болгон ата-энем бар. Ошо ата-энеме чоң рахмат айта кетким келет, ушул эфирден пайдаланып. Ошо 2 адам болбосо мен азыр ушул даражада болбойт болчумун. Мени эркелетип, ушул убакка чейин өзүнүн кичинекей кызындай кылып карашат да. Ошон үчүн мен азыр аябай чоң мындай бир аял көрүнгөнүм менен жан дүйнөм кичинекей кыз боюнча калып калган да. Ата-энеми эркелеп, азыр ата-энемдин колунда турам да, негизи. Жакшы экен. Анан айта коңуз. Сөзүңүздү бөлүп койдум окуп. Жок, бөлгөн жоксуз. Ошо жакшы акырын сурооңорду берерсиңер, анан ошого жараша жооп бере берейин. Жакшы экен. Анан негизи эле өзүңүз айтып калбадыңызбы, жүрөгүңүзгө кайсынысы жакшы экен? Азыр мен ошол жеке жашоомдо машыктыруучулук менен алектенип жатам деп айттыңыз. Анан киного тартылуунун жакшы экен же негизи эле машыктыруучусу жүрөгүңүзгө жакынбы? Негизи элдин жүрөгүнө бир нерсени жеткирейин десең, жалпы элге, көпчүлүккө бул кино тармак жагынан жеткиресиң да. Искусство жактан адамдарга көп нерсени жакшы мындай эме менен багытта жеткире аласың. Машыктыруучу жактан мага только келген айымдарга гана жеткире алам да, жакшы нерселердичи. Ал уже ограниченный болуп калат да, но бетме-бет иштешкен, конечно, албетте бул өтө чоң бир мага эме алып келет, кандай десем, вдохновение. Кыргызчасы кандай болуп калат. Ошондой бир эргүү алып келет да, бетме-бет аялдар менен иштешкен, алардын результаттарын, жакшы результаттарын көргөн, аларды поддерживать этип, аябай мотивировать этип, аларды ушундай бир жакшы запросторуна алып келген, мага аябай ошол нерсе чоң дүйнөмө бир канааттануур алып келет да. Демек, машыктыруучулук көбүрөөк жүрөгүмө жакын. Ооба, жакын деп айтам, анткени мен бетме-бет иштейм да анда уже айымдар мененчи. Ошо жакын десем. Жакшы экен. Анан мен дагы жогоруда ошол суроолорумдун бирин бербей кеттирмин. Эгер капа болбосоңуздар азыр берейин. Негизи эле мен ошол маекке даярданып жатып, ошол Мен кыргызымдын киносун көрүп чыктым да, анан астынан комментарийлерди окусам, ошол жалал ата тартылыптыр. Анан ошол эмне кызыктуу окуялар болду экен деген сыяктуу суроолор көп экен. Анан дал ошол тартылуу учурундагы өзгөчө эсте калган бир кызыктуу учурлардан эстеличи. Ал убакта эми кино тартуу тармагы, этабы башка болгон эмеспи? Ооба, башкача болчу мурда, аябай кинонун эмеси такыр башкача болчу. Биз Мен кыргызымды тартып атканда эң биздин командадагы самый главный цель бул кыргыз жеринин эң кооз жерлерин көрсөтүү болчу да. Анан ошол Сары Челекти, Көлдөн болсо Каркыра жайлоосун, Таластан Манас атабыздын күмбөзүн, бүт ушундай бир значимый объекттердин баарын кантып кеткенбиз да. Анан кийин ошон үчүн ары бери бүт ушул съемочный команда менен көп жүрдүк да, эмичи бир үй бүлөдөй эле болуп каласың да. Ар бир кайсы областка барбай эле, кайсы шаарга барбай эле, баары эле менден эме деп сурашатчы. Оштук окшойсуң же Жалал-Абадтыга окшойсуң депчи. Мен айтам да, эмне Ошто эле ушундай сулуу кара тору кыздар барбы, башка чийдө жокпу же Көлдө жокпу деп сурайм да. Бирок мени аябай көп ушу Ош тарапка, Жалал-Абад тарапка окшоштурушат эле да. Анан кийин сүйүнүп калам.
өзүнчө эле эметипчи, ооба кашы көзү кара деп мени эмеге окшоштуруп атат окшойт депчи. Анан кийин жок, чүйдөн болом деп көбүнчө бизде ошондой болуп калган кызыктуу учурлар ошондой да. Кайсы жакка барбайлы баары эле жериңди сурайт экен да. Анан чүйдөнсүң десең ишенбейт да. Жок, оштуксуң окшойт, жалааттыксың окшойт депчи. Ошо мен чүйдөн болом. Чүй өрөөнүндө Сокулук районуна караштуу Күнтүү айылынан болом. Жакшы экен. Анан айтып калбадыңызбы, ошол негизи эле кино учурунда кызыктуу учурларга сүңгүп кеттик. Анан негизи эле ошол сиз ошол образыңыз аркылуу таанылдыңыз дегенде, образыңыз өтө бир катуу мүнөздүү, эрктүү бир айымдын образы эмеспи? Ооба. Анан ошол образды жаратууда кандай кыйынчылыктар болду? Менде кыйынчылык болгон жок, анткени ал менин мечтам болчу да, кандай десем, кыялым болчу да. Кыялымда мындай болчу да, кичинекей кезимде. Же доктор болом, же милиция болом. Аябай менин кесибим тандаган ошо эме болчу да. Анан азыркы айтып коет го сөздө, Гельштадт жаптым депчи. Жаптым деп. Милициянын формасын кийип, Гельштадтты жаптым да, укмуш ушундай кийгенде өзүмдү башкача сезем, форманы кийгендечи. Анан ушунчалык кыялымда прям жашадым да ошондочу. Мен ушундай форма кийип иштемек экенмин да, значит, депчи. Аябай жакты. Еще дагы болсо, ошондой ролдор болсо мен аткаргым келет да. Чынында мага форма кийип аткарган, биздин структуралардын жакшы бир эмелерин көрсөтүп, чагылдырып, элге жайылткан ошо көп ошондой жагат да магачы. Режиссерлордун кулагына киришtirга дейлиби? Жакшы эле экен. Анан кийинки учурда ошол өзүңүз айтып калбадыңызбы? Кинодон эми кайтайын деп атам деп. Анан кандай дем менен кайтайын деп атасыз? Кайсыл багытка көбүрөөк басым жасайын деп турасыз? Мен эми мына Кечиккен махабат киносу мелодрама да. Ал жакта бир назик айымдын ролун жараттым, бирок жарашпайт экен мага. Жарашпайт экен такыр, мен аны көрдүм. Эми ал дагы оюмда болчу да, жарашат бекен, аткара алат бекенмин деп өзүмдү сынап, эми көп жерден өзүңдү сынайсың го. Сынап көрдүм, бирок жарашпайт экен. Анан мен көбүнчө ошо боевой ошондой эмеде да. Ошон үчүн мен азыр машыгып атканым, тренер болуп атканым, дагы машыгуудан тышкары дагы башка өзүм дагы катышып, ошо дене булчуңдарымды формага келтирип, мындай көбүнчө мындай боевой эмелерде катышсам деген ниетим да. Ошондой да бар. Жакшы экен. Негизи эле айтып калдыңыз, бул деген менин деги дагы жакшы жаңы багытта чыгам деп. Анан жалпы биздин телекөрүүчүлөр үчүн жалпы пландарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Буюрса, эми ошо Кечиккен махабаттын экинчи бөлүгүн тарткан атабыз. Анткени биринчи бөлүгүн тартып, эми мен эч кандай коммерческий кино болгон жокмун. Азыр бизде эми көбөйүп кетпеди, коммерческий эме болупчу. Бул аябай жакшы. Кинонун көп тартылып атканы бул өтө жакшы көрүнүш да, потому что ушинтип көрүп, ушинтип ээленип, ал арасынан өсүү дагы пайда болот да. Мен өзүмдү сынап көрдүм. Мен тартып көрдүм, бирок кинотеатрга койгон жокмун. Хотя мага айтып да, кинотеатрга койсоң болчудай эле жакшы кино болуптур деди да. Хотя бул тармакта мен эч кандай билимим жок. Продюсерский, режиссерский, сценарист, мындай андай деле эмесмин, бирок башынан аягына чейин алып туруп өзүм эле жазып чыктым да. Бир 3 күндүн ичинде сценарийди жазып салдым. Туруп элечи, мындай аябай эргүү келди, жаздым, тарткым келди, тарттым да. Хочу отметить, 0 бюджет менен тарттык да. Жалаң энтузиазм менен аябай чогулттум да команданычы. Бүт ушу мен ушу Кечиккен махабаттагы командама рахмат айткым келет, анткени баары чогулуп аябай, анан кийин бири-бирибизге жардам берип туруп, анан кийин тартып кеттик да ушу кинонучу. Анан кийин жалпы элге YouTube'га эле койдук. Мен өзүмдүн жеке каналыма эле койдум. YouTube'дан аябай бекер эле да. Элдер көрүп, ар ким өзүнүн эмесин чагылдырып көрүп алды да. Ал жактачы, ал жакта абысындар бар, ал жакта карама каршы ажырашкандар, ортосунда мамилелер көп да. Эми азыркы бизде болуп аткан эле жашоонун эмелерин чагылдырдык. Даже ушул жерде биздин көйгөй болуп аткан кыргызчаны так сүйлөп, до конца так сүйлөбөй орусча кошуп кеткен, ошону дагы кошуп киного
көрсөттүк да. көрсөтүп алдыңыздар, Ошону коюшуп койсок, именно ошону хейт кылып, аябай ушуп бизде эме комментарий жазгандар көп да. Орусча сүйлөбөй, орусча кошпой, кыргызча эме эткиле депчи, аткаргыла депчи. Значит, биз ошол көйгөйдү туура чагылдырып турубуз да. Бул жаман көрүнүш да. Чынында биз кыргызча башынан аягына чейин бир кыргызча диалог түзгөндү үйрөнүшүбүз керек экен да. Мен муну эми чүй өрөөнүндө жашап өсүп калгандардын көпчүлүгү эле да чала кыргыз болуп, же орусча жакшы сүйлөбөйсүң до конца, аягына чейин. Же кыргызча до конца бир диалог кыла албай, ошо чала эме болуп калганбыз да. Ошого бир чоң кемчилигибиз бар биздинчи. Ошо чоң кемчиликти бир жоюш үчүн дагы бир көп аракеттер керек экен деп ойлоп калдым да. Мына даже ошо кинодон эле чагылдырып көрсөтүп койдук. Ошол жерде аябай көп комментарийлер, жаман комментарийлер именно ошого болот да. Эмнеге орусча кошосуңар, эмнеге орусча сөздөрдү кошосуңар депчи. Анан эми мына экинчи бөлүмдө ошого дагы жакшы бир акцент коюп, ал жакта кички балдар да тартылат да. Ошо бала тарбиялоо, анан кийин алдыда кыргыздын мурасын, кыргыздын тилин кантип өстүрүү, мисалы үчүн эми биз барган сайын эми заманбап дейбиз го. Заманбап болуп атканга жараша көп эле орусча, англисче балдардын баарын ушинтип эметет, бирок кыргызча жок. Үйдө кыргызча сүйлөшүлбөйт экен да көбүнчө. Биз даже мен жеке өзүмдүн үйүмдө айтсам, биз кыргызча сүйлөшүп келатып элечи, ортодон кантип орусча сөздөр кошулуп кеткенин билбей калабыз. Өзүбүз сезбей калабыз да, кандай орусча сөздөр кошулуп кеткен. Бул биздин чоң кемчилигибиз. Ошо чоң кемчилик экенин моюнга алыш керек да. Значит, ошол жерден биз өнүгүүнү ошол жерге коюшубуз керек да. Значит, тилге коюшубуз керек да. Мен азыр эң көйгөйүм ошо тил болуп атат да. Кино тармагында тилди чагылдырайын деп атам. Жакшы экен. Айтып калбадыңызбы, негизи кино тармагында дагы аз да болсо аралашып калыпсыз, өзүңүз режиссерлук кылыпчы. Анан азыркы учурдагы тартылып жаткан кинолорго кандай пикир бересиз, кандай өзүңүз негизи эле кандай баа бересиз? Эми чын айтайынбы? Чынын айтсам, азыр эле мен өзүмдүн кемчилигимди айтып кеттим го. Орусча көп эметем депчи. Мен орус контент, американский кинолорду, орусча кинолорду ушундай жактарга көп көрөт экенмин да. Кыргызча бул мен үчүн уят нерсе. Кыргызча кино мен только өзүм кинолорунду көргөм да. Анан болгону эле бизде аябай эме болуп атпайбы, мындай эмеге чыккан, кассага чыккан аябай жакшы, например, 5 эненин таманынын астында деген, ушундай эле кинолорду көрбөсөм, көп тартылып аткан кинолорду угам, бирок көрбөйт экенмин да. Көрбөптүрмүн, барбаптырмын, бирок чөйрөмдө сүйлөгөн адамдардын пикири боюнча, ой, туфта, анан силер эмне бир жөн эле спектакль да, спектакль эмне сөздү жаттап алып эле чыгып, даже мындай эме декларация окугандай кылып атасыңар деп ушундай пикирлерди угуп калам, бирок ошол мага мен кылбасам дагы ошо мага катуу тиет да, потому что мен ошо чөйрөдө адам катары саналам да, все равно, хочешь не хочешь, мен аралашып калгам да. Анан менин курбуларым бар, мага караганда алар жакшы билет да. Азыр ким ырчы, ким популярный ырчы болуп атат кыргыздарда, ким популярный тамада болуп атат, ким кайсы эме актриса, актерлор кайсылар чыгып атат кыргыздарда. Алар жакшыраак билет экен, мен билбейм. Чын. Мен билбейм, ошон үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Ушундай бир кызыңар бар, орусчалыш, бирок аны моюнга алып, акырын-акырындан мына түзөлүп оңолуп келатабыз деп коебуз. Акырын-акырындан. Бирок көп тартылып атканы мени аябай сүйүндүрөт. Анан кээ бирде ойлоп калам да, мени көп эле тааныйт экен да, Экс Тумар, мен кыргызмынданчы. Анан ойлоп калам, убагында жакшы эле көргөн экен, элдер көп эле тааныйт экен депчи. Анткени ал убакта диск болуп, ар бир үйдө дисктерден көрүнчү экен да. Анан аябай ойлоп калам, азыркыдай эме болгондо, конкуренция болгондо, ошондо аябай көп болгондо, ошондой таражага чыгат белек, чыкпайт белек, ким билет, Азыркы, например, тартылып аткан актер, актрисалар, мисалы үчүн, аябай конкуренция көп, билеби, билбейби, ошончолук бир эмеси барбы, жокпу, бир эме да, менде дагы бир кээбирде отуруп сүйүнүп калдым да, бир убагында тартылып отурмун ушундай бир жакшы эмесин. Когда мало было еще конкуренция, аябай кыргыз кинолор аз тартылып аткан учурда тартылып калыптырмын дагы. Анан кийин эми Кудайга шүгүр, тааныган элдер көп экен.
особенно жаш балдар, кыздар насаба окшогон айтат да, эже сиздин киноңузду көрүп биз балалыгыбызда чоңойдук десе таң калып калам да. Ай, ушунча жыл өтүп кеттиби депчи. Значит, мен динозавр болуп калыптырмын. Картайып калыптырмын да депчи. Мен баягы эле бала кыял боюнча эле мындай эмем ошоюнча калып калыптыр да. Мүнөзүңүз калыптанып калган, Өзүмдү аябай мындай бир улуу бир чоң аял сыяктуу сезбей элемин да. Анан кийин ошондой эле дагы эле эгиз тумардагыдай кыялым менен дагы эле ошондой бир справедливость эметип эле требовать этип эле элдерден чындыкты требовать этип эле андай эмес да мындай да деп эле талашып элечи. А уже азыр менин курбуларым мындай зрелый болуп калганда алар эметпейт, эч ким менен спорт этпейт деп коет. А мен жок, мен до конца неге ал антты, неге мынтый, негизи туура мындай болот да деп эле чындыкты талаша берет экенмин да. Ошол жерим бар. Ошол үчүн менде көп дос, курбу деген жок. Саналуу эле. Мындай аз эле курбуларым бар. Ошол эле жетет магачы негизи. Мындай общительный эмес экенмин да. Не то что общительныймын, бирок чынында менин жан дүйнөмдү түшүнүп, анан мен менен бир тил табыша алган адамдар аз экен деп ойлоп калдым да. Анткени ошентип эле спорт этип эле токсичный окшойм да. Өзүмдү күн бербей элечи. Токсик деп коет азыр алар. Токсичный окшойм да. Нет деп эле моя правда деп элечи ушинтип берет экенмин да. Жакшы экен. Анан мен сизди азыртадан ошол жогорудагы өзүңүздүн пикирлериңизди угуп отуруп мындай карап, анан мага кызык болуп жатат да. Насихат эженин кандай дос экенин билдик, кандай актриса экенин билдик, анын мүнөзүн билдик, бирок Насихат эже кандай эне? Балдарыңызга кандай энесиз? Эне болгондо деле токсик эмеспи? Эне болгондо Водолей эне деп койгон. Водолейди билесиңер деп элечи. Ушунчалык бош кое берген, өз эркине, бирок багыт берүү да. Мисалы үчүн что такое хорошо, что такое плохо. Кайра эле орусчам кошулуп кетип атат да. Эмне жакшы бул дүйнөдө, эмне жаман, кайсы жол жаман, кайсы жол жакшы, мен болгону багыт бере алам. Бул менин милдетим. Эне катары, родитель катары. Мен ата-энем дагы мага ошондой багыт берген. Кызым, бул жол туура эмес. Кайсы жолго барасың, сен өзүң билесиң, өзүң тандайсың. Ошон үчүн мен аябай разымын да, мындай монтип жок, андай кылбаш керек, мындай кылбаш керек, мындай бир тарбия жагына дагы алсакчы, мындай апам мени мындай эме кылганда, сен өзүң билесиң, жоопкерчиликти мага коюп койгон эрте элечи. Ошон үчүн мен жоопкерчиликти мойнума алгандан кийин эрте эле мындай чоңоюп алгам да. Өзүм я сама решу деп элечи, өзүм чечем баарын, өзүм маселемди өзүм чечем. Көз карандысыз болуп, ушундай болуп, мындай бул турмушка мындай эрте чоңоюп, эрте даяр болуп алгам да. Ошол себептен деп ойлойм да. Анткени бош койгон да. Өзүң билесиң, өзүң тандайсың. Мен сага көрсөттүм, бул жолго барсаң мындай болот, бул жолго барсаң мындай болот. Всё. Монтип тим эле кармап, үйдөн чыгарбай, андай мындай. Үйдөн чыгарбай болсо делечи, мен эч жака чыкчу эмесмин. Баргым деле келчү эмес, эч жака мындай мушташып эле, мындай кыз жигит болуп жүрүү деген мындай жок болчу мендечи. Окуп жүргөндөчү. Элдер кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрсө, мен деген мушташып, эми азыр ал жаман угулат болуш керек. Ошол кезде биздин айылда массово орустар, немистер көп болчу да, ошолор көчүп кетип, анан алардын ордуна башка региондордон бизде кыргыздар көчүп келип башташкан да. Алардын ордуначы. Анан кички кезимде ошондой бир жаман эмем бар болчу да. Башка жактан келген эмелер депчи. Батырбайчы, айылга батырбай, Оштон көчүп келди, Нарындан көчүп келди, Тастан көчүп келди, Көлдөн көчүп келди деп ушинтип мындай эми чогуу ойнойсуң да, эми кичинекей эле кызсың да, эми 4-5 класс эмне аларды батырбай, сабап, бирок кыздарга кол көтөрчү эмесмин. Эркек балдарды сабачым да, потому что я хотела показать, насколько справедливо это будет депчи. Кыз баланы уруп койсоң ыйлап калат да. Эркектер ыйлач эмес да. Бирок билип калчу да, бияк апасына экен депчи, бул сонага апасына наступать деп. Ошо бир трайбалисттик бир кичинекей кезинде бир жаман мүнөзүм бар болчу. Ошону дагы бир ача кетейинчи, жаман мүнөз. Азыр албетте андай нерсе жок. Эми чоңойгондон кийин уже баарын баамдап каласың да. Ошондо айтат эле да мамчы. Бөлүп ошентип эме кылсаң,
ар жактан башка адамдар келип анан кийин силерди экөөңөрдү уруштуруп койгонго чоң эмес мүмкүнчүлүк берип атасыңар депчи. Мына ошол сөздөрдү айткым келип атат да. Башынан кичинекей кезинде мен мисалы үчүн кандай жолду тандаганымды айтып атам да. Мисалы үчүн ошондой трайбалисттик бир эме менен кетип баратканда анан мамам ошондой бир сөз менен эле мени эме кылып койгон да. Тарбиялап койгон да. Анан кийин деп эметип калгам да. Андан кийин азыр мисалы үчүн мамама рахмат айтам да. Кичинекей кезимде урушпайчы түмлөй, ай андай болбойт, жөн андай кылба деп эмесин корень мындай терең тамыры менен балага түшүндүрбөй эле жөн эле жок болбойт дей берсе, бала түшүнбөйт да, болбойт дей берсеңчи. Мондай тамырынан түшүндүрсө, анан кийин деп түшүнөт да. Чоң кишидей менин мамам мени кичинекей кезинен эле чоң киши менен сүйлөшкөндөй сүйлөшчү да. Ошон үчүн мен азыр тарбияны ошондой деп ойлойм да. Значит, тарбияны балдарга ошондой бериш керек экен. Алар менен деле чоң кишидей сүйлөшүшүң керек. Алар угат. Алар именно чоң кишилер менен сүйлөшкөндөй сүйлөшсөң, кичинекей балдар мененчи, алар наоборот ошондой угат да. Депчи, они с нами считаются, значит, мен дагы мнениям бар, значит, я могу выбирать депчи. Значит, мен да тандасам болот экен да, значит. Болбойт деп запрет кылып койсоң, именно запретти кылгың келет да. Жок, буну деле кылсаң болот, бирок муну деле кылсаң болот деп экөөнү выбор берип койсоң, муну кылсаң последствиясы мындай болот. Муну кылсаң последствиясы мындай болот деп койсоң, анан бала өзү тандап, анан кийин жакшы жолго тандаганга түрткү кылып коюш керек да. Болгону элечи, запрет кылбай, жөн эле тандоо берип коюш керек. Жакшы экен. Мына ушундай жагымдуу интервью дагы соңуна келип жетип бартат. Анан маегибиздин аягында сизге жалпы кыргыз элине каалоо тилек айтыңыз. Эркин микрофон суналы. Мен жалпы кыргыз элине баарына азыр ынтымак каалайм, ден соолук каалайм. Анан биздин азыр болуп аткан өлкөдө кырдаалдарга жараша чынында ынтымакка чакырып кетет элем баардык адамдарды. Анан көбүнчө мен аялдар менен иштешкенге байланыштуу айымдарга айткым келет да. Кандай жашоодо бир оор сыноо келбесин башыңарга, кандай бир азыркы тапта бир депрессияда болуп атасыңарбы, жаман бир көйгөйдүн арасында болуп атасыңарбы, эч качан өзүңөрдү таштабагыла. Кандай болсо дагы акырын жашооңорго спорт киргизгиле, спортко жакын болгула, бекем болгула, өзүңөр бекем болгула деп айтмакчымын. Чоң рахмат. Сиздин да убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жагымдуу маанай менен сиздер менен коштошобуз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Мадина Аскерова болдум. Биз менен бирге болуңуздар.